убакка чейин баягы калориялык норма боюнча эсептейли деп баардыгын эсептеп чыктык. Именно мектептеги бир маал тамак иче тургандардыкы 19 сом болот экен да, эсептеп келгенде. 7 сомго эртең менен завтрак берип мектепке жөнөтөсүзбү? Күнүгө. Эртең менен эми бир 50 сомдон салып берет го, эми неберелерин да күнүгө контролдоо бир 50 сомго чейин салып берсе керек. Чын эле сиз айткандай өтө эле аз, ага деле кандай тамак берет? Давайте бола турган, мен ошондо дагы айткам, азыр дагы сунуш кылам. Калп эле биз ысык тамак менен камсыздадык деп бекерден бекер балдарыбызды кайра биз атырайып кетпестен, болбосо бул немен алып эле коелу. Мунун артынан мына канчалаган кыйынчылыктар болуп атат. Көрүп атабыз. Тамак ашты 1-класстан 4-класска чейин эч кимге бербей эле коелук. Айбек мырза айткандай, каттуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууду иче калып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Анан ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. И так эле биздин бюджетти биягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Биздин президент Нуркожоевич аракет кылып атат. Бияктан ошондой ортомчулар, шүмшүктөр жеп кетип атышат. Андан көрө бунун баарын жокко чыгарып туруп эле бирөөгө жем болбойлук дегеним.